Кыямат күнү 5 суроо бар. Ушуну барып аялыңызга айтыңыз. Ата-энеңизге, бир туугандарыңызга, бардыгына ким таанысаңыз, тааныбасаңыз да ушуну айтайын. Колдон келишинче 10 адамга айта аласызбы, 100 же бир эле адамга айтсаңыз деле мейли, бирок айтыңыз. Кыямат күнү Алла Таала сурайт экен, сурак бар экен, 5 суроо. Канча суроо? 5. Биринчи Алла сурайт. Таржымасы котормочусуз сурайт. Ар кимди котормочусуз сурайт Алла Таала. Мен сага өмүр бердим, кайда өткөрдүң деген суроо. Өмүрдү Алла берет. Бирөөгө 60-70 жыл берет, бирөөгө 80-90, бирөөгө 40-50, ар кандай. Ошол өмүр тууралуу Алла Таала сурайт. Мен берген өмүрдү кайда өткөрдүң? Мына суроо. Экинчи суроо. Жаштыгыңды кайда сарптадың? Жаштыкты кайда? Болбосо жаштык деле өмүрдүн бир бөлүгү. Бир часть. Жаштык делечи. Эмне үчүн жаштыкты өзгөчө сурап атат десе, мына жаштар көбүнчө караңыздар, 90% жаштар. Жашта, жаш учурунда, жаштыкта туугандар жакшы ишти кылса да мыкты кылат, Кудай сактасын, жаман ишти кылса да жаман кылат. Жаштык, машалла, бул реформа, бул багыт.